Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жергиликтүү интернет сайттардын бирине Мелис Аспеков боюнча суроолорго жооп берип, анын күнөөм жок эле камап коюшту. Дашковдон 250 000 долларды досум Улан Жураев алган деп айткандар боюнча кеңири интервью берип, Аспековдун кандай жолдор менен Кыргыз темир жол ишканасынан акча өндүргөнү боюнча кеңири интервью берген. УКМК төрагасы элдин байлыгын, мамлекеттин акчасын уурдагандарды мындан ары аябайбыз деген. Анда Камчыбек Ташиевдин интернет сайтка берген маегин толугу менен сунуштайбыз. Ушунча болду, анда мен сизге төкпөй чачпай окуянын кандай болгонун айтып берейин. Мелис Аспеков 2020 жылкы президенттик шайлоодо Садыр Жапаровду Чүй облусу боюнча штабын башкарып жатам. Садыр Жапаров сурап жатат, жардам бергиле деп бизнесмендерден акча топтой баштаган. Чындыгында штаб башчысы болгон эмес. Ошондой эле биздин кызматкерлер мыйзамсыз иштери боюнча маалымат беришкен. Биз албетте президентке жеткиргенбиз. Менин билишимче, президент Мелис Аспековго бир эмес 3 жолу андай аферистик иштериңди токтот, мени уят кылып жатасың деп эскерткен. Ошондон кийин да токтобостон ошо кездеги Кыргыз темир жолдору ачык акционердик коомунун башчысына барып, Садыр Жапаров сурап жатат. 250 000 доллар шайлоого жардам беришиңиз керек деп Кыргыз темир жолу ишканасынын акчасын алып кеткен. Биз маалыматты алгандан кийин дароо эле 7-8 адамды камакка алдык. Арасында Мелис Аспеков дагы бар болчу. Өз эле эмес, жанындагы дос баласы экөө тең камалышкан. Сурак маалында болсо, Мелис Аспеков 250 000 долларды мен алган эмесмин. Улан Жураев деген дос балам алыптыр деген шылтоо өттү. Ал эми Улан Жураев деген досу Мелис Аспеков өзү алганын көзмө-көз жолугушууда бетине коюп берди. Биз аны камактан чыгардык. Мелис Аспековго мамлекеттин акчасын кайтарып берип, камактан чыга бер деп айтып элгеле атабыз. Эгер мамлекеттин акчасын кайтарып берсе, соттон анын жоопкерчилигин жеңилдетүүнү жана чыгарууну сурайбыз. Акчаны мамлекетке кайтарып берип коюп, эркиндикке чыга берсин. Бул жерде эч кандай саясат жок. Акчаны досу Улан Жураев кайтарабы же өзү кайтарабы айырмасы жок. Мындан сырткары башка дагы бир топ бизнесмендерден алдамчылык жолу менен акчаларды алган экен. Алар баштан көздөн садака дешип, Аспековдун үстүнөн арыз жазышкан жок. Дашковдордун мойнунда болсо 10 миллиондон ашык доллар бар. Темир жолдон уурдалган акчалар, алар да мамлекеттин акчасы. Дашков өзү бүгүнкү күндө ден соолугуна байланыштуу үй камагында отурат. Ал дагы мамлекеттин эсебинен уурдаган акчаны казынага кайтарып, жазадан кутулсун. Биз эч кимди абакта камагыбыз келбейт. Мындан ары кимдеги мамлекеттин казынасынан акча уурдаса, уурдагандарын 100 эсе кылып кайтарышып, анан кутулушат. Канчалаган адамдар уурдаган акчаларын мамлекеттик казынага кайтарышып, темир тордон кутулуп жатышат. Аны баарыңар эле көрүп билип жатасыңар. Уурдаган акчаларды кайтарбаса, анда темир тор артына барат. Элдин байлыгын, мамлекеттин акчасын уурдагандарды мындан ары аябайбыз.